рентген керек бе же керек емесін айтып береді. Флюорография менен рентгенди бир күн өтсө болот. Рентген нурлардан зыян алса болот. Онкологияда рентген менен лечение алганда бул продукталар лучевая нагрузканы организмден азайтат. Кош бойлуу аялдар рентгенге барса болбойт. Эмизип аткан аялдар барса болот. Рентген кабинетке кирерде бүт темирлерин чечип, тыйын жутуп аткан балдарды карайбыз. Мышыктарды алып келишет, иттерди алып келишет. Бир жылда бир жолу флюорография өтүш керек. Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда Доктор Плюс программасы. 8 ноябрь 1895 жылы немис физики Вильгельм Конрад рентген нурларын ачкан. Азыркы убакытка чейин рентген диагностикалык эң кеңири тараган диагностика болуп эсептелет. Ал эми ушул рентген боюнча бүгүн биздин конокко врач-рентгенолог Айбек Жаналиев келди. Биз бүгүн рентген боюнча көптөгөн Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Биринчи эле ушул суроом, негизи эле рентген кандай убактарда колдонулат? Өзүңөр айтып кеткендей, рентген бул эң жөнөкөй, арзан, жеткиликтүү метод болгонуна ар бир больницада, поликлиникада, медцентрде бар. Рентген өтүш үчүн ар бир адам биринчи врачка жолугуш керек, барыш керек, терапевтке. Терапевт көрүп туруп, рентген керек бе же керек эмесин айтып берет. Бизде кандай азыр адамдар кичине жөтөлсө эле мен рентгенге барып өтөйүн деп өзү чечет. Андай туура эмес. Адам рентген өтүш үчүн рентгенге өзүнүн показаниясы бар. И противопоказаниясы бар. Ошого лечащий врач, терапевт көрүп, ошону анан тандап берет. Кайсы методун өтсө болот. Рентгендин өзүнүн түрлөрү бар. Рентген, флюорография, КТ. Эң арзан жана эң доступный болуп бул флюорография эсептелет. Флюорография менен рентгендин айырмасы бул флюорографиянын арзандыгында жана жөнөкөйлүгүндө. Бирок флюорография бизге 100% информативность бербейт. Ошого если флюорографияны өткөндөн кийин врач бир патологияны көрүп калса, билип калса, ошондо кайра рентгенге жөнөтөт, чтобы дообследовать пациента. Негизи флюорография менен рентгенди бир күндө өтсө болобу? Флюорография менен рентгенди бир күндө өтсө болот. Негизи айырмачылыгы ошондо рентген көбүрөөк маалымат берет экен да? Рентген көбүрөөк маалымат берет. Флюорографияда биз бир патологияны көрүп калсак, ошонун сүрөтүн эле көрүп калабыз. Анын кайсы жерде турганын, размерин, эмнеден келип чыкканын билиш үчүн биз рентгенге жөнөтүп, анан рентгенде билип алсак болот. Кайсы жерде турганын, размери канча экенин, формасы кандай экенин, эмнеге андай экенин, анан негизи жылына канча жолу барса болот рентгенге же болбосо флюорографияга? Флюорография деген бул скрининговый метод деп коет. Бул деген бир жылда бир өтүүчү, если адам оорубаса деле өтүүчү метод болуп эсептелет. Ошого бир жылда бир эле жолу өтүлөт. А рентген бул только по показаниям. То есть, если адам ооруп калса, ошондо гана өтсө болот турган метод. Бирок, если керек болсо, лечащий врач гана аныктай алат, канча жолу өтсө болот деген. Негизи рентгенден зыян нурлар алса болот деген сөз бар. Бул канчалык түрдө чындык? Рентген нурлардан зыян алса болот, эгерде көп рентген өтсө. Бир жолу рентген өткөндө, эгерде өпкөнү тартсак, 0,3 миллизиверт нагрузка алат адам. Годовая нагрузка деген понятие бар. Годовая нагрузка бир адамдын 200 миллизиверт эсептелет. Ошондо эсептеп көрсөк, бул андай деле зыян келбейт. Андай деле зыяны жок. Негизи рентгенден ракка кабылса болот деп айтылып калат. Рентген диагностика деген бизде понятие бар. Бирок рентген менен лечение да бар. Өзүбүз көрүп жүргөндөр онкологияда рентген менен лечение алганда адамдарды чачы түшүп калат, чачы агарып калат. Ошолордо аябай нагрузка көп болгондон ошо түшүп калат. Диагностикада бул бизде андай учур жок эле да, нагрузка алганчы. Демек коркпой эле бара берсе болот. Коркпой эле бара берсе болот. Качан биз
рентгенди 2 жолу жасайбыз. Көп эле болуп көрүп жүрөсүңөр. Бир тарткандан кийин кайра тартабыз. Эгерде сүрөт пленкада жакшы чыкпай калса, эгерде адам жылып рентген тартып аткан учурда жылып жиберсе, ошондо тартабыз. Эгерде рентген снимок мало информативный болуп калса, ошондо кайра тартабыз. Ошондон кийин кайра тарткандан кийин адам үйүнө баргандан кийин сок ичсе болот, сүт ичсе болот, өрүк жесе болот, жашылча жемиш жесе болот. Ошондой. Бул продукталар лучевая нагрузканы организмден азайтат. Мындай деле күндө деле жеп турса негизи Мындай пайдалуу күндө нерсе. жеп турса болот, ооба. Ошо КТ менен көбүнчө азыр КТ деп калды. Рентгендин эмне айырмасы бар? Так, рентген деген бул кыргызча айтканда сүрөт эле да. Объемный кишинин сүрөткө эле тартат. А КТ деген бул послойно чыгарып берет. Ошондо биз если адамда бир шишик болсо, же бир грыжа болсо, ошонун кайсы тереңдикте турганын, кайсы плоскостьте турганын бүт баарын көрсөтүп берет. Маалымат көбүрөөк берет. Маалымат көбүрөөк. Бирок адам ооруганда сразу эле КТга барыштын кереги жок. Бир 90% бул рентген менен эле коюлчу диагноз. Рентген кое алат. Кош бойлуу аялдар рентгенге барса болобу? Кош бойлуу аялдар рентгенге барса болбойт. Эмне дегенде эмбрион өрчүү убагында мутация кетиши мүмкүн. Ошого барган болбойт. Ошол эмизип аткан аялдар барса болобу? Эмизип аткан аялдар барса болот. Рентген өткөндөн кийин эмизип аткан аял үйүнө барып, биринчи порциясын сүтүн саап, анан уже калганын эмизе берсе болот. Коркпой эле эмсе болот. Канчалык түрдө рентген, ушул флюорография, КТ деген адамдын ден соолугуна зыяндын алып келет? Бул процент менен айта албайбыз. Зыянын эч ким көрө элек. Элдин баары рентгенге түшүп жүрөбүз баарыбыз. Бир жылда бир эмес 3-4 жолу түшөбүз, 5-6 жолу түшөбүз. Зыянын көрө элекпиз. Зыянга караганда польза көбүрөөк. Негизи рентген ошо нурлары ДНКга кандайдыр бир тиешеси болобу, кандайдыр бир өзгөртөбү ДНКны адамдын? Бул эми эмелер бар, варианттар ушундай өзгөртөт деген, бирок не доказано еще. Сиз негизи ошо рентгенолог болуп иштейсиз. Ошо рентгенден өзүңүздү кандай сактайсыз? Так, рентгенден өзүбүз кандай сактайбыз? Рентген кабинет өзү жасалганда эле бүт стеналары барит менен шыбалып, капталып, эшиктери рентген защитный эшиктер болот, терезелери рентген защитный терезе болот. Ошо пациенттер келгенде обязательно пациентке рентген защитный фартук кийилет, рентген защитный воротничок кийилет. Ошо рентгенге кирерде адамдарга, бейтаптарга зер буюмдарды чечкиле деп айтып калышат. Ошол эмнеге ошондой чечилет да? Пациент бейтапканага кантип барыш керек? Рентген өтүш үчүн бейтаптын аябай даярданыштын кереги жок. Мындай эле барып, рентген кабинетке кирерде бүт темирлерин чечип, алтынды чечип, темирди чечип, жасай турган жерин ачып бериш керек. Коркуштун кереги жок. Темирлердин зыяны просто темир рентген өткөрбөйт, ошонун көлөңкөсү түшүп калышы мүмкүн. Ооба. Канча жаштан барса болот? Рентген өзү туулгандан баштап эле жасаса болот. Анан дагы айтылып калат экен, тишке биз ушундай угуп калдык, тишке жасалса рентген, ал эми башка жакында, ал кандайдыр бир зыяндыгы болобу? Же анда түрлөрү болобу? Эми ар бир рентгендин зыяны бар, эсли көп рентген алса. Бирок бир тиш жасалганда, 2 тиш жасалганда бир күндө бул зыяны жок. Бир күндө биз пациентке 2 же 3 рентген жасабайбыз. Эгерде пациентке врач 2 же 3 рентген жасса, допустим, өпкөсүнө, анан башыны, дагы бир сөөктөрүн биз 3 күнгө бөлүп жасайбыз. Биринчи күнү өпкөсүнө, экинчи күнү башын, үчүнчү күнү анан дагы суставды. Ошо рентген менен кандай ооруларды билсе болот?
Рентген менен бұл рентген деген медицинаның бүт бөліктерінде қолданылады. Бұл травматология, пульмонология, кардиология жана башкалар. Травматологияда сынықтарды, муын орындарын, сөөгү өсүп атабы, өспөй жатабы, сөөгү бүтүп атабы, бүтпөй жатабы, ошону билсе болот. Пневмонияны билсе болот. Рак ооруларын билсе болот. Рак ооруларын кайдан чыкты, кантип өсүп атат, жандагы органдарга жабышып өсүп атабы, жабышпай өсүп атабы, ошолорду билсе болот. Гинекологияда билсе болот. Хирургияда свиш деп коет. Жанагы гной кайсы жергече барды, кайсы жерде сообщается, не сообщается. Демек сиз бүт врачтар менен бирге иштейт турбайсыздар. Рентгенология деген бул аябай широкий профиль. Негизи рентген десе эле кандайдыр бир колу сынып же бутуп сынып калса рентгенге барат деп деген ой элдерде көп го. Туура эмес ой, бул рентген деген бүт бардык. Бүт жагынан билсе болот. Негизи бир врач, бир рентгенологдон барып, рентгенге түшүп, кандай ошондон рентгенден түшкөндөн кийин сүрөтүн алып, ошол врач менен эле ошо иштеш керекпи же болбосо башка врачтарга барып консультация алып келиш керекпи? Кандай жакшы? Рентген деген бул субъективный метод описания, да? Если рентгенди окусам, мен башкача окуймун. Экинчи врач, рентгенолог башкача окуйт, үчүнчү рентгенолог врач дагы башкача окуйт. Бул ушундай метод, ошо аркан. Лучше мага эле келбей, башка дагы барып көрүнүп койгон жакшы. Если эгерде бул какой-то эме болсо. Оор болсо. Ошо сиздин профессияңызда ошо рентгенолог болуп иштеп келгениңизде кандай бир кызыктуу окуялар болду эле? Негизи рентгенологдор айтып калат го, там рентгенге тартсак кандайдыр бир ичинде бир нерселер бар экен, же биз ойлобогон нерсе болуп калды дегендейчи. Рентгенде бизге көп эле кызыктуу окуялар болот. Биз рентген кабинет иштегенде мышыктарды алып келишет, иттерди алып келишет. Тартабыз. Жаныбарларды деле тарта бересиздер ошо. Жаныбарды тарта беребиз. Кээде жаныбардын эле буту сынып калат. Кээде инородное тело деп коебуз. Ошол издейбиз. Балдардан эме тыйын жутуп аткан балдарды карайбыз. Аны кайсы жерге барып түшкөнүн карайбыз. Кайсы жерге барып желудоктобу, же анан ылдый кеттиби, чыгып баратабы, же бир жерге туруп калдыбы. Ошол бар. Бейтаптарга кандай силер кеңештерди берет элеңиздер? Бейтаптарга обязательно бир жылда бир жолу флюорография өтүш керек. Особенно 40-тан өткөндөн кийин. Сразу, если бир нерсе таап калса врач, обязательно КТга барбаш керек. Рентгенде эле билсе болот, бул эмне экенин. Бул рак же башкабы. Ошого обязательно флюор өтүп туруш керек. Рахмат, биздин бүгүнкү коногубуз болуп келип кеткениңиздерге. Ал эми биз бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Эмки